Саламатсыздарбы? Мен бүгүн сиздер менен Иран фильмдери жөнүндө сүйлөшкүм келип турат. Иран фильмдери дүйнөлүк кинематографияда өзгөчө орунга ээ болуп, алар бир нече негизги белгилер менен айырмаланары белгилүү. Биринчи бул реализм жана чыныгы жашоонун көрүнүшү. Иран фильмдери жашоодогудай жөнөкөй окуяларды, карапайым адамдардын турмушун чагылдырууда реалисттик ыкмаларды колдонушат. Мисалы, режиссер Аббас Киаростами, Асгар Фархади, Джафар Панахи сыяктуу инсандар чыныгы турмуштук кырдаалдарды тартууда өтө так жана терең мамиле кылышат. Экинчи бул символизм жана метафоралар. Сөз эркиндигинин чектөөлөрүнө байланыштуу режиссерлор көбүнчө түз айтпай жашыруун маани берген символдорду колдонушат. Бир караганда жөнөкөй көрүнгөн окуянын артында терең философиялык же социалдык мааниси бар окуялар жатышы мүмкүн. Үчүнчү, окуяларды балдардын көз карашы менен баяндоо. Иран кинолорунда балдардын көз карашы аркылуу чоңдордун дүйнөсүн көрсөтүү кеңири тараган. Бул ыкма фильмдин тазалыгын, табияттуулугун жана эмоционалдуулугун арттырат. Төртүнчү, бул албетте минимализм. Иран кинолору чоң бюджети жок, аз сүйлөө, жөнөкөй локациялар жана табигый жарык менен көп нерсени айта алышат. Мындай ыкма көрүүчүнү мазмунга көбүрөөк көңүл бурууга мажбур кылат. Алтынчы, бул философия жана моралдык суроолор. Фильмдер көбүнчө адамдын ички дүйнөсүн, моралдык тандоолорун жана коомдук көйгөйлөрдү иликтейт. Мисалы, Асгар Фархадинин «Бир ажырашуу тарыхы» фильми ушундай темаларды терең козгогон тасма деп айтсак болот. Акыркысы албетте бул эл аралык сыйлыктар. Иран кинолору дүйнөлүк фестивалдарда көп сыйлыктарга ээ болуп келет. Бул алардын сапатын жана универсалдуулугун көрсөтөт. Мисалы үчүн ошол эле Асгар Фархадинин бир эмес 2 жолу Оскар алганы, ал эми Джафар Панахинин Канн фестивалдарында жогорку даражадагы сыйлыктарга ээ болгондугун мисал келтирсек болот. Кийинки көрсөтүүмдө мен сиздерге Джафар Панахинин күзгү тасмасы жөнүндө баяндагым келет. Кайрадан көрүшкөнчө саламатта туруңуздар.